Шереметьеводан Мневнике жакка алып келдим бир пассажирди, алгачкы заказым. Анан попутчик менен дагы бир заказ берип койдум. Негизи попутчик менен албайт эле болчумун. Бирок буну принимать этип алдым. Келдим, отуруп атат. Кимиси экенин билбейм. Мына отуруп атат. Каяка барат экен? Здравствуйте. Сотый квартал, да? Алло. Да. Ага, в прошлый раз водитель мимо проехал. Көчөлөрүн араласам, метродон адаспасам, жүргөн жерим азыр Москва. Бакыт издеп келе бергем, кош айтышып энем менен, көнүп калдым сага Москва. Ана Москва, мына Москва, жаштык күндөр сенде калды кана Москва. Эй, жаштык мастура, ойноп кез тура, кызык күндөр сенде өттү ойноп Москва. Давайте. Попутчик менен алыска барабы десем 16 минутталык поездкага эле келет го чиркен. Попутчик адам берген эмес. 357 рубль. Акырындык менен жумушту баштай берели, тиричилик кылалы. Каналга кош келипсиңер туугандар. Заказ берип атат. 7 минутталык поездкасы менен 1,40 коэффициент. Раздору деген деревня, мол, соседняя деревнядан. Здравствуйте. Так, деревня Глухова, да? Да, Романовская, 13, 14. Вроде пробок нет, туда. Ну, вроде бы сейчас уже все, пробки должны были уже разъехаться. Бир жерден адрестен адамды алып туруп, акырын кетип баратканда, ой, могу жерде бир нерсемди унутуп коюп турмун, кире кетеличи, кайра артка кайталычы дегенде, ай дейсиң да. Азыр мына ушундай болуп, автосервистен машинасын койгон экен, ошо машинасында үйдүн ключун унутуп калып ошого келдик. Арадан канча убакыт өтүп кетти, так айта албайм, бирок 1 күн 2 күн өттү да. Анан видеодо баягы Атаман таксопаркын сунуштап берем го силерге туугандар. Бул видеодо дагы сунуштап коеюн. Парктын комиссиясы 2,5% акчаңыздарды 24 деген моментально эч кандай чектөөсү жок, эч кандай комиссиясы жок, чечип алсаңыздар болот. Таксиге тиешелүү полный пакет документтер жасалат. Россиянын бардык аймактарына кошулуп иштесеңиздер болот. Экономдон Майбахка чейин улап беришет. Курьер, экспресс, грузовой тариф, алар дагы бар. Сетимобилге жана Яндекске тутап беришет. Анан таксопарк ар бир ай сайын акчалай розыгрышы туруп турат. Төмөндөгү телефон номерлерге чалып, парк менен кенен таанышып, шарттары жагып аткан болсо, кошулуп ишти кылып жүрө бериңиздер. Барыңыздарга ийгилик. Всего доброго вам, до свидания. Өзү негизи 633 рубльга алып келдим. Анан жолдон жанагы ачкычына кирип чыккан жерден аны 200 которуп кой дедим. 200 которуп койду. Нормально. Ошондо 833 рубль. Линиядан чыгып койгонбуз. Москваны көздөй акырын киришибиз керек, себеп дегенде бизде, то есть менде бонус берген 96 заказ бир аптанын ичинде. Ошондо 3 күн калган. Азыр 34 заказ бар болчу. Ошону бүтүрүп коюшум керек. Бул тараптарда уже бонус иштебей калат. Ошон үчүн Москвага кирейин. Вот, плюс 13 000 түшөт да. Бонусту аткарсам. Колап жүрөм, короче. Смело ашырам го дейм, кылам го дейм. Бир 11 коэффициент менен берди. 4 минутталык подачасы менен. Сааттын жебеси 22-21 болуп отурат. Мен примерно Боровское шоссе, Одинцово тарапта жүрөм. Акырын иштей беребиз, не кылабыз эми, право. Кеттик. Баягы могул жерден оңго, могул жерден солго, кийинки светофордон солго өтөбүз. Могу сол жакта полосаны ээлеп ал. Бул
жаққа өтіп ал деген подсказчиктер бар ғой. Ана ошында типтерден екен могочу. Поездкасы болбосо бир канча 10 минуталык поездка 297 рубль. Жаман мындай сабыр кылып коем да просточу. Болбосо карап эле бир жерин кысып эле кете берчи деп айтайын дейсиң да. Байкуштун настроениясы түшүп калбасын деп эле кете беребиз. 1-2 дом нарактан эле Мытищиге заказ берип койдук го. 65 километр, 56 километр, 56 минут. Нормальный кэф мен алдым, нормальный эле акчасы, нормальный эле болот окшойт. Көрөбүз. Пожалуйста. До свидания. До свидания. Заказ будет оплачен картой. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. 56 минутта келдик. Мытищиге келип калдым го. 1324 рубль. Анан дал ушул жерден дагы бир жакшы коэффициент менен заказ түшүп калды. Ошого урган бойдон. Силерге сүйлөп атсам бир типок өткөтүп атып деп мындай недовольствосын көрсөтөт, выражение кылып. Анан мен бияктан карап мындай кылып башым кибайт этсем, дагы кайра мындай кылып өткөтөт. Айнекти түшүрүп, "Чо такое, мужик?" десем, дагы унчукпай эле мындай кылып, бир дворго кирип басып кетип атат. Түшүнбөйм эми, о тупой учебник. Орус сен. Ушулар бара-бара нацист болуп баратабы, же эмне болуп атат? Мага кез-кезден ушундай типоктор жолугат да негизичи. Чё, всё, он опустил? Nek, tanya apa? Дыши. Assalamualaikum. Короче, Мытищиде Ярославскийден МКАДка чыгып аткан жерден ДПС тосуп атпайбы анан. Сенде баары жакшыбы дейт. Ооба десем, анда могу чекерекке токточу дейт. Чекерек токтосом, арт жактан пассажирге өтүп барып, пассажирди текшерип баштады. Документиң, регистрацияң, патентиң баары жакшыбы деп. Ишини текшерип турар, эме кыл, анан кийин кой берди. Вот. Шундай, короче. Доброе утро деп коеюнчу туугандар. Арадан бир канча саат өттү. Ачыгын айтканда, дос балам экөөбүз түнү саат 3-4дө чайханадан жолукканбыз. 3-3:30дачы. Ошол жерден чай ичип, тамактанып, курсакпай козгондон кийин чыгып 6га чейин кичине уктап алалы, анан жумушту уланталы деп машинада уктап. Спят усталые игрушки, книжки спят. Будильникти 1-2 жолу өчүрүп атып, кайра ойгондук эптеп 6:30дарда. Анаке, анан кайра мен биринчи кезекте заправкага келдим, бензиним жанып калды. И вот, жумушту баштайлы деп линияга чыктык. Всё, жумушту уланталы эми. Эртең кушту, эртең лужаларды кармап алып, саат 9дарда үйгө кетип калабыз. Здравствуйте. Чангарский бульвар, да? Two hours later. Пожалуйста. Спасибо Всего большое. доброго вам, хорошего дня. Да, я дойду, дейт. Келки
моменттерде ушу подъездине чейин өтө тар болуп атса дагы кирип жеткирип коем да. Пока өзү менен дальше өзүм барам демейинчечи. Вот, буну менен келдик. 871 рубль. Жакшы. Шаарда движение башталды. Акырын пробка чогулуп атат. Саатыбыз 7:21 болду. Мен линиядан чыгып койсом жакшы болмокму? 7-де уже лужа башталат да, лужаны көрбөй эле калып турмун. Бирок азыр 3 минуталык подачасы менен заказ берип койгон, ошого баралы, ана линияга чыгып коеюн. Андан кийин бир лужаны карап көрөлү, биздин райондо лужа болсо, лужа кармап коелу. Получается, на остановке, да, вам? Да, на одной. Кутузовский метрого алып келдик. 596 рубль, 6 жылдыз. 6 да коп, 5 жылдызды басабыз. Так. 8 минуталык подачасы менен попутчикпен заказ берди да, сразу 2 попутчика депчи, анан принимать этпейин деп аткам да, принимать этилип кетти го автоматтан, билбейм, же колум басылып кеттиби, жакын кармап атканымда. Мен кармап тургам да, принимать этсем этпесем деп, ошондо принимать этилип кетти болуш керек. Бирок 2 попутчик дароо дейт. Ушу попутчиктер менен бир жака барган мага жакпайт эле да. Экинчи заказы отмена кылып койду. Бир эле заказ калды. Почему 970? Не знаю, эта программа так показала. Так если у меня даже стоит, что даже при наличии другого этого. Ну вот у меня 970. У меня также. Понятно, короче. 900. Сдачи нет, да? Не, есть сдачи, просто пару копеек не хватает. Странно, в общем, конечно, что так показывает система. Вот, Как может быть больше, если там указали одну сумму? Нет, там же изначально показывалось либо 800 с чем-то, либо 900 с чем-то. Так не моя же вина, что нет попутчика. Ну и не моя тоже вина, Не, они система. вообще об систему. Да. Ладно. Система тауып берип атса, система ушундай кылып атса, менде эмне акчаң хотя бы фальшивый эмеспи? Билет Банка России 1000 рублей. Энди эконом чыгарып алып, анан эмнеге андай, эмнеге мындай, эмнеге көп чыгып калды, эмнеге аз чыгып калды. Үй жака айдайын, отчет чыгарып берейин. Sen yaşıyorsun, özün için yaşaysın diye bürüğü yaşap verirsin be. Oşun düşünüştür hürmetli bir tuğanım. Kaçan kaçaysın, kağıda sattı, lan adamlar deyit eken, anlaydı, oşun da Çinciler'e baylanıp kor ötüp getirsin. Bir özün için yaşaysın mı? Özün için degen de ibadet için degen söz. Büyüğünü korup, dünyayı korup, malını korup, saktan da oturup gıdar geçişin gerek be. Kudayım seni ne yarattı? Ben seni yarattım de ibadet için de atar. İbadet degen söz ne? Bu şeriat bilen yaşıyor degen söz bunu. Açıkça değil özün kınayı veresin. El kuşunu tetkik et, elimin tetkik ende. Elin hiç yoktu razı olmayın. Elin bari çıkırıp gelip birden koyuver, çip vermeye koysun. Çip tağı veretler, çip vermeyen akmak. Şunday sarak atar şunday hoş tepeden size. Bir koyuversen çip vermeye koysun.